Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн 25 ноябрь 2025 жыл. Бүгүн кезектеги кардарыбыздын сделкасын өткөрдүк. Кардарыбыз толук 10 миллион квартира алышты. Айына төлөмү 192 миңден болду. Квартира болсо Московская область Дрожжинада жайгашкан. 17 кабаттуу квартиранын 7-кабатында жайгашкан. Квадрат метри 56 4 квадрат метр. Квартираны болсо Транскапитал банк менен сделка өткөрдүк. Квартираны болсо шефтин атына оформление кылдык бүгүн. Договор купли-продажа, кредитный договор, страховка бардыгын бүгүн бүтүрүп, платежка кылдык. Андан сырткары акчабыздын баарын аккредитке салып, бүгүн ийгиликтүү сделканы аягына чыгардык. Кардарыбыз алган квартира 2016 жылы, Назиреде 2016 жылы жашоого берилген здана болгон, жаңы дом. Дом аябай сонун, жанында бутовый парк бар. Андан сырткары детский сад, магазин, ушу кыскасы эң сонун жерде жайгашкан квартиранын ээси болуп отурушат. Ал эми кандай кыйынчылыктар болду алдыда, деги эле элдердин айткан сөздөрү кандай, Самара Нарматованы сындагандар жөнүндө бүгүн кенен сүйлөшөбүз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар. Назир эже менен иштешип баштаган күндү эстейин деп атам. Назир эже менен иштешип баштаганда биз менен келип, келишим түзүп, октябрдын башында келишим түзгөнсүздөр, октябрдын башында келишим түздүк. Бирок ишибиз башталганда сиздердин документиңиздер менен аябай жакшы иштедик, Назир эже. Иштедик, бирок баягы убакыт саат экен да. Сиздерге жакшы сумма одобрение чыкты. Негизи сиздердин доходуңуз, сиздердикиндей эле ситуация менен келген кардарларга 7-8 миллион чыкса, айлыгыңыздар действительно аз, 40 миң договор боюнча. Бирок сиздерге 11 миллион 500 миң одобрение кылдык. Айтсаңыз, сизди баягы оюңузду бөлүп, мага бир аз мындай ишенбестик артканыңызга эмне себепчи болду? Элдердин ойлорубу же элдердин айткан сөздөрүбү? Эми баягы бири айтат, бири билбей атат дегенди мен мурун анчалык неме кылбайт элем, маани бербейт элем. Мына эми кечегинде башыбыздан өттү. Бирок баары бир мындай эме кылып атып, иш башталгандан кийин баары бир ойлонот экенсиң да. Анан жок, баягы сен менен сүйлөштүк, жакшы эле. Анан чалмайт результатын күтөлү. Адам душман адам, кээ бири көрө албай сүйлөйт, кээ бири ар кандай эми адам баласы ичинде ушунча адам уялып атат. Сен эми өзүң көзүң менен көр деди да. Дедик эле, мына жок эми алиги сөз бар го, ит үрө берет, кербен жүрө берет деген бекеринен чыккан сөз эмес экен. Мына мен көзүм менен көрдүм, өзүбүздүн башыбыздан өттү. Мына сенден үйлүк болуп отурабыз. Убакыт, сабырдуулук керек экен бугачы. Кечине эле кеч калып же бир нерсе болсо сөзсүз эле ушак сөз чыгарып, башка кылып, негатив жазыштын кереги жок. Кечине сабыр кылсо, бар жок эле жакшы болот экен. Мен эмне дейм, ушул азыр чындап эле ишендим, бирок мурун деле адамдын көзү менен караганда бир 10%, 20% окуйсуң да. Мен окуйсуң, алдаган адам, апирс адам кандай болот? Жакшы адам кандай, алдабаган адам кандай болот? Мен ишенгенмин, бирок эми жаман сөз жаман экен да. Жаман сөз жаман экен, бирок эми мен эмне дейм? Жок, андай, анын баары жалган экен. Бир көрө албаган айтат. Бир кандай иши жок баягы ушакчылар айтат. Апиристер өздөрү ошондой. Мына Кудайга шүгүр, биз Аллага шүгүр, силер себепкер болуп жакшы бир күнүбүзгө, мына Кудайга шүгүр, биз ойлогондон дагы жакшы биз жыйынтыкка келдик. Бунун баары жалган экенин уккандар, мен баягы негатив окугандар, алардын значит бизде дагы баягы кредиттен болду го, өйдө, ол өзүбүздөн кетти. Ошо мезгилде адам эч качанда өзүнөн айып издебейт да, адам бирөөдөн айып издейт. Жок, аны сен оңдоп бере албайсың да, өзүнүкүн өзү оңдосо, биз справка алыш үчүн 5 күн кыйналдык го. 5 күн. Анын үчүн өзүнүкүн үчүн өзү аракет кылыш керек. Эми мына ал сөздүн баары жалган экен. Назир эже экөөбүз телефондон бир аз айтыша кеттик. Айтыша кеткенде мен баягы сиз көрбөдүңүз кандай иштегенимди, бирок Аллах көрүп турду.
сиздин ишиңизди аябай кыйынчылык менен алып барып ишиңизди кылып аттым да. ооба Сиздерде 3 участок болду сделкада. Анан бардык документтер банкка кетип, банктан 5 күндөн кийин ответ келет деп ушинтип күтүп аткан моментте сиз айтып калдыңыз го. Сен кылып бере албайсың, кылып бере албайт окшойсуң, боло турган нерсе болот, андай мындай деп анан ошол кезде айттым го, Назир эже, макул анда иштешпей эле коелу. ооба Жок, сиз менен анда иштеше албайт экенбиз, майыл анда ошо орустарга барыңыз дедим. Анан бирок эртеси күнү баягы адам баласы бир күн уктап тургандан кийин ой өзгөрөт. Мисалы сизди деле как клиент катары, как өзүм сиздин ордуңузга коюп көрдүм. Анан ойлондум да эртеси күнү кайра Назир эже кечирип коюң, кечээ эми баягы ачуучулукта баягы өзүң баягы кыйналып ишин кылып атсаң, анан алда чалып алып баягыдай кылса уже сен желанияң баары качып кетет экен да. Анан эртеси күнү кайра кечирим сурадым, Назир эже да сразу эле майлы укам болуп турат иште деди. Ошол сапатыңыз жакты, себеби адам баласы эч качан бирөөгө кек сактап, бирөөнү баягы кемсинтип андай эмес. Майлы если аракет кылсаң кыла аласың, болобу дейсиз ошондо дагычы. Мен Кудай эмесмин да. Мен билбейм Назир эже, бирок кылайынчы дагы аракет кылайынчы десем майлы деди. Одобрение чыкты. Одобрение чыккандан кийин сиздерге бир жакшы ыраазычылык айтайын дедим, себеби одобрение чыккан маалда менин сотрудниктерим, 2 сотруднигим отпускага кетип, мен сизге үй карап калып аттым. Сиз болсо мени көрсөтөйүнбү деп чалсам, сиз уже көрүп чыгып койгон болосуз да үйдүчү. Анан Назир кийин келип калдыңыздар экөөңүз да. Келип калгандан кийин Назир эже, мен успеть этпей аттым, даже сиздерге үй көрсөтүп. Көп үй көрдүңүз эже. Көп үй көрдүңүз. Бирок баягы Аллахым айтат экен да, сен пенде мага канчалык сабыр кылса, мен ошончолук жакшысын берем деп. Сиздерге баягы кичинекей квадрат метр квартираларды да көрдүңүздөр. Ремонту жок квартираларды да көрдүңүздөр. Ремонту сонун квартираларды көрдүңүздөр. Мен сиздер үй көрүп эле мен чарчап калдым. Качан мындай көңүлүңүздөргө бир ушул үй туура келди да. ооба Бирок будан алдын алам деген үйүңүздөр да аябай сонун болду. жакшы болчу, бүт баары жакшы болчу. Ал үй баягы объект согласован болуп бардыгы даяр болгондон кийин продавецтер отказ кылды. Ал кезде да бир аз манайыбыз түшүп калды, бирок манайыбызды кайрадан көтөрүп эле аракет кылып алдыга мына бүгүн буюрса жакшы бир жакшы жыйынтык. Назир эжеке буюрса жакынкы күндөрдө ачкычын алат. Ачкычын алгандан кийин да сиздерге сөзсүз көрсөтөбүз кандай квартира алганын, кандай жерде жайгашканын. Квартиранын несине карап алдыңыздар Назир эже? Азыркы жер мен кардарларыбыз үй атканда кандай квартира алып атканын сүрөтүнөн көрүп оценивать этем өзүмчө. Бирок жакшы квартира тапасыздар. Этажы дагы сонун. Именно ушул жердин жайгашкан жери да эми. Неси менен силерди тартты? Бизге эмнеси менен тартты? Биринчи очередте баягы мына автобус баягы эмне деп коет? Транспортный доступностуна карадык. Экинчиси кандай десем, квадрат метри чоң. Биздин немеге регистрацияда ушуга туура келет. Үчүнчүсү кандай десем, жанына мектеп, садик бүт баары бар. Торговый центр бар, бир азбасы. Бутова парк немеси бар, эмне? Жолдон өтсөң, Жолдон Бутова парк топой бар. Эсалык жер. Анан дагы эмнеси жакты аядын. 3 жылдан кийин 3 жылдын аралыгында метро ачылат экен. Ал жергечи метро ачылат экен. Димитр транспорт 6 мүнөт автобус менен. Чыгасың, любой автобуска кетесиң, отурасың, кетесиң. Ошонусу жакты. Мына квартиранын ремонту жакты. Ремонту сонун. Немеси баягы аурасы жакты. Бүт баарына карадык биз. 192 миңден төлөп каласыз деп мен заранее эле айткам да, эгизиге барат. Сиз ушуга даяр болдуңуз, Биз мындан көп күттүк эле. Көп күтсө дагы даяр болчук. Даяр болдуңуз. Себеби сиздерге 11 миллион 500 одобрение чыкканда мен айттым, Назир эже арзаныраак караңыздар десем, жок биз төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп. 250 чейин даяр болуп. Эми бул убактылуу Назир эже. Ставкалар эртең түшөт. Буюрса дагы деле связда болуп турабыз. Ставкалар түшкөндөн кийин сөзсүз бизге кайрылсаңыз рефинансирование кылып өткөрүп түшүрүп беребиз ставканы. Дайым эле связда болуп турабыз сиздер менен. Биздин агенттикти кандап, бизге кайрылганыңыздар үчүн рахмат. Бардыгы баягы убактылуу өтөт, кетет. Биз аябай жакшы өзүңдүн өзгөндүк
жердештерим экенсиздер. Кийин билдим аны дагы баягы немеден кийинчи. Ага чейин мындай эле иштешип жүрдүк, жакшы эле. Анан баягы биздин агенттик ошол кыргыз мекендештерди дар дайым колдоп, үйлүү кылып келет. Анан үй алып атканда сиздерде булар бизди аягына чейин чыгарабы деген ойлор болду. Аягына чейин ойлор чыгарабы биринчи жакшы ишеничпей эле келгенбиз. Келгенден кийин биздин кыргыз байларды билесиңер, биздин кыргыздар алдап коет. Орустардыкына барып атсыңар, ушинтип сүтүрөйт, 3 күндө келет деп бери анысы аны айтты, бунусу буну айтты. Анан экиленип калат экенсиң. Эме кылчу. Анан бирок эми ошо орустардыкы менен жүргөнүм эле баягы займ деп коет, займ алгандарга 3 айга чейин жер ала албай калат экен олар. Мен мына визедештирдим да ошону. Жок, биз дагы шүгүр алдык. Ошол алып берген адамдыкына биз шалым алып берип койду эле, алып берип койдук экөөбүз элечи, билинбей калат деди да. Чыгып калды, төлөп койдук. Мен айтайын дегеним эми ошол. Ошол элдер ошентип айтты эле, бирок жок, баары жалган экен да. Бул любой да бул московский, российский паспорттун дагы ушундай болушу мүмкүн экен. 3 айга чейин жөнөкөй кредит бербейт экен, 10 миллион эмес, 400 миңди дагы бербейт экен. Бербейт экен. Займ алыпмы, убагында төлөсөң дагы уже минус экен сага. Кийин мен аны сүрүштүрүп неме кылдым да. Проценттин ставкаңыздар канча болду? 22,75. Ооба. 22,75. Аке да сүйлөп койсун, биздин агенттикке өзүңүздүн оюңузду айта кетиңиз. Неден sonra şu komandana rahmat. Şurada ayağa çıktılar. Altlarında söz vereceğiz, ayağa çıkamdı. Rahmat sözü katıldım ben de. Siz бирок сонун адам экенсиз. Siz Sağlarında. Siz менен ушу ким деле Назирежан жанында эле жүрө беришиңиз керек экен. Rahmat. Мен байкадым да, эмеге деле келесиздер го. Акча алып келип калсаңыздар. Сиздин жаныңызда эле келип коп турган болду. Назиреже суроолорду берет. Аке болсо, ну зато үй иштептин атына болду. Это самый главный. Салым көңүлчөк да Көрүнүп турат. Ооба. Бирөөгө каттык сүйлөй албаганын билип турат. Келет жөн эле, суроо деле бербейт. Ишиңер болуп атабы, жакшыбы? Ошентип эле кетет. Кайра деле кой эми ондой болбойт. Шайтанга неме кылып атып. Назиреже болсо неме болуп кетет экен дагы анан кайра ошондой кээде бизди клиенттер ошентип турганы деле жакшы Назиреже. Сиздер бизден канча көп нерсени көрүп койгонсуздар, анча биз тараптан кемчиликтер өтсө айтыңыздар, мындай болупту, мына жери мындай деп. Бирок ошол сиздерге ошол ар бир келген кардарга мен эшигиме кагып келген ар бир кардар мен үчүн неважно кантип ойлойт мен жөнүндө, мага такыр кызык эмес. Анан мага бир обидно жери билдирип коет да, биздикилерчи кыргызда билдирип коет. Баягы бирөө мүнткенде мага башкача мамиле кылат. Ушул жери гана мага жакпайт. Мен ар бир адамды мынтип күлүп, даже бир жерге тойго барып калам, бир жерге барып калам, ошол столдо отурган адамдар кандай көз карашта, сиз жана айтыптыңызбы, көзүнөн мынтип карап туруп билип коесуң ким эмне деп ойлоп атат. Анан бирок менин оюм баягы үй алам деп келген кардардын мага муктаждыгы бар, мен жардамым керек ушул адамга. Ушуларга мен үй алып бергенге аракет кылайын деп гана ойлойм. Алардын личный жеке жашоосу, не кылат, не коет, мага кызык эмес, изилдебейм дагы. Анан кийин бирөө мынтти десе, дагы ошол боюнча калып керек да, себеби менин ошол турушум эле кээ бир айымдарга жөн эле жакпайм. Менен үй алса деле, менин мамилеси жок болсо деле, болгону менин жетишкендиктерим, менин жасап аткан аракеттерим аларды мындай сыртоку болсо берет, жок болсо бере албайт, бар болсо көрө албайт. Просто эле сырттан эле жаман көрөйм. Ошон үчүн баягы бирөөсү жөн эле билбей туруп эле сөз кылып коюшу мүмкүн. Мен менен мамиле кылбай туруп, анан мамилеге Кудайга шүгүр канчалаган адамдар менен мамиле кыламыз буюрса, алдыда ар бир кыз мекендешибизди үйлүү кылганга аракет кылабыз. Биздин агенттик көмөгүбүздө.
Мен бир ооз кыскырмага кетейин. Аняга өзүбүздүн тилибиз менен баштаган жок, жалпы жамаатыңа карашма. Эми баягы сен өзүң колуңа алганда көңүлүң тынчып калсын, ооруп кетип калганда көңүлүм кыра болуп калды. Эми баягынтип сактанып эме болуп калганан Аняга басым жасап айтам, сен оякта жүргөнүңдө, ойлотканыңда Аняга чоң рахмат айт. Мен Москвада окшойт деп ойлопмун. Аняга чоң ыраазычылык. Рахмат. Аняга ошол башка билген адам болсо дагы рахмат ошого. Кайсы убакта болсо чалып, саат кеч, жаш баласы бар экен, ошого карабай кеч дагы чалып эме кылып, Аняга басым жасап рахмат айтам. Кудайым ошол кыз дагы колдосун. Соңку квартира тартып, ошол тартып, бир тапканда 2 квартира тапты, экөөтөн бизнес кылган көрдү. Аняга менден салам айт. Октябрда көп сделкалар мен болуп калдым. Оңдун больницада жатып калдым, маданчылыкка үйдө жатып калдым. Ошого көп немелер токтоп калды. Эми буюрса, ден соолукту чыңдап атабыз. Буюрса, дагы жаңы жылга чейин үйлүү болом деген мекендештер буйруп алып.